Кайсы бир үй бүлөдө эркекке карата аялынан болгон кыпындай урматсыздык көрүнсө, бул балдарга себилген эң бир зыяндуу үрөн катары түшүнүлүш керек. Калыптанылыш керек. Эмне үчүн дегенде, аялдын өз күйөөсүнө карата болгон урматсыздыгынан сенин колуңдан келбейт, сен билбейсиң, элди карачы, элдин күйөөлөрү башка деген сөздөрдүн аркасынан балдарга дагы мына ушул өз таасирин берип, балдар эртеңки күнү кыздары дагы биригип келип туруп, мына биздин үйдөгү эң алсыз адам ким экендиги бизге таанылды деп биле баштайт. Натыйжасында балдар да, кыздар да, аял да барысы биригип, үйдөгү алсыз адамды алсыз катары кабыл алып, ошондой мамиле түзө баштайт. Натыйжасы эмне менен бүтөт дегенде, натыйжасында эркек эң алсыз кишиге айланып, колунан келип аткан иштер да токтоп, колунан мүмкүнчүлүктөрдүн баары кетип, чындап кол куушуруп, алардын алдында бир ооз сөз айтууга да алсыз болуп калат. Эң бир өкүнүчтүү жери, ошол үй бүлөдөн чыккан кыз дагы эртеңки күнү барып курган үй бүлөсүнүн ичинде ошол ууну тарката баштайт. Ошол үй бүлөдөн чыккан бала дагы эртеңки күнү барып өзү курган үй бүлөнүн ичинде ошондой болгон акыбалга өзүн салат. Андыктан урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, күйөөлөрүбүзгө анчалык оор мамиле жасабайлык. Эгерде ал адашып билбей калса, аны акырын байкатпай туруп, балдарга угузбай туруп, эгерде кайсы бир таарынычыңыз болсо дагы, аны эч кимге көрсөтпөй туруп, эч кимге билдирбей туруп, анын өзү менен гана чечип алууга аракет кылалык. Ансыз анын акыбети өтө кейиштүү болот.